Keyinki bazar грузовой машиналарды, портерлерди киргизбейсиз. Анан кабинеттерин чыкпай отура берсеңер бул маселени ким чечет? Чечпейт да. Жолду ачкыла да Касымбекованы жапкыла. Аякта невозможно болду иштеген, пробка. Сен мындай алдында жүрөсүң, аркаңда экөө, эки жан башыңда экөө жүрөт. Чыңгыздын аркасынын алдында жүрөт, үчөө арка тороп жүрөт. Не бул? Мода бу. Урматтуу жетекчилер, бүгүн атайын эртең саат 5:30-дан баштап таңкы рейд болду. Базар күнү, суббота күнү айттым элем, понедельник күнү эртең саат 8:30 ушул жерде көчмө жыйын болот деп. Ошол көчмө жыйында чогулуп отурабыз. Азыр биз тетиги Юго-Востоктон кайсы торговый центрден келдик? Макском деген торговый центрден ошол жердеги коюлган тапшырмалардын баарын текшерип, водоохранный зоналардын баарын текшерип, кандай жумуш болуп атат. Андан Жумабаева көчөгө келип, Жумабаевдин асфальт иштерин көрдүк. Кандай жумуш жүрүп атат. Андан Демократ көчөгө келдик, Жеңишбек Шамшиев көчөгө келдик. Андан Ылдый Ош базарына келип, Ош көчө менен айланып буяка келдик. То есть, урматтуу жетекчилер, мен эмне үчүн силерди ушул көчмө жыйын кылып, рейд кылып алып жүрөм? Анткени силер өзүңөр менен, көзүңөр менен көрүп, Акбарал уктаба. Бияка кеп тур. Бияка тур. Алдыңа тургузуп кой. Туруп тур. Бияка тур. Не, уктабадың белең, ошо тур. Так, эмне үчүн мен ушундай рейд кылып жасап атам? Урматтуу жетекчилер, бул мен өзүмдү реклама кылып, же болбосо силерди реклама кылайын деген жерим жок. Жеринен проблемаларды, жеринен көйгөйлөрдү көрөлү деп атам. Мына азыр көзүңөр менен көрүп келдиңер, эмне деген жумуштар жатат. Булардын жумуштарын баары силер жасашыңар керек, урматтуу жетекчилер. Ошол жеринен проблеманы көрүп барып жасагандай болушуңуз керек. Мына Жумабаева көчөнү тезирээк жасаш керекпиз. Демократты, Жеңишбек Шамшиевди, ушуларга окшогон маселелерди тезирээк жасап жеринен көрүш керек. Анан кабинеттерин чыкпай отура берсеңер бул маселени ким чечет? Чечпейт да. Атайын могул жерге силерди алып келгеним себеби могул жерде автобазанын, могу троллейбустун парктын мындай состояниясын көргүлө дедим. Мына 30 жылдан бери каралбай калган здание мореке. Троллейбустун состояниясын караш керек, автобустардын состояниясын караш керек. Мына бул жерге жаңы жетекчи шайладык Нурбекти мына 10 күн ичинде кандай татынакай результат кылды. Бактарды мына тегеретүү территорияны оңдоду. Мына азыр ичине да кирип көрөбүз, ичинде ремонтту тезирээк башташ керек, Нурбек. Тезирээк башташ керек. Сага тапшырма. Троллейбустардын баардын бирден техсмотрдан өткөрүп, татынакай кылып краскалап, ичи сыртын сырдап, краскалап. Автобустун ичи таза болуш керек, троллейбустардын ичи таза болуш керек. Анан жанагы көбүрөөк ушул жерде урулук болуп атат. Урулук болуп атат. Ошо маселени чек коюш керек. Ошо желательно пассажир менен шофердун ортосунда контакт болбош керек. Керек болсо М-банк менен төлөп, керек болсо бир мындай бесконтактный болуш керек да, акча түшкөндөй болуш керек. Прямо бизге муниципалитетке. Шаарга сенге эмеге паркка акча түшүш керек да, троллейбустун шоферуна эмес, бияка ишканага акча түшүш керек. Ошо маселелерди неме өткөндө сүйлөшкөндө карашыбыз керек. Августтун башында полный безналичие акчага өтөбүз. План койдук. Андан сырткарыда умный остановка деп киргизип, баягы таблолорду ар бир остановкага коебуз. Интервалдар сакталат. Канча мүнөттөн мисалы 13-чү автобус 5 мүнөттө келди, GPS кое турган болду. Ошону карагыла. Диспетчерский немелерди жоюп, бир кабинетте эле баягы диспетчерлер отура турган. Ооба, ошону карагыла. Канчалык биздин мамлекеттик ишканалар, мэрия башталды. Мэриядан водоканал, теплоснабжение, биздин мынабу кайсы ишканалар бар? Госрегистр, архитектура, Гарано, то есть кайсы ишканалар болсо, мамлекеттик ишкана, муниципалдык ишканалар татынакай болуп, кооз болуп, порядок болуп турса, порядок эл бизге ишенет.
El bizge işenet. Ana biz mamleketlik işkana bolup durup içine kirsen besparadak bolsa, paradak çok bolsa, el kese, sıngan sullar tursa, içi sıları köçkön bolsa, sırtqa çıksa bir besparadak bolsa el işenbeyt da. Oşonun için birinci mamleketlik işkana degen. Bundan na urini boş gerek. Bunda büyük boş gerek. El körüp işeniş gerek bizge. Ha, mınake meriga keldim. Mınake men Vadakanalga keldim. Mına men Теплоснабжениеге keldim. Mına men MAPқа keldim. Mına men arxitekturaga keldim. Mına men kadastrga keldim. Mına men Зеленстройга keldim dep el körüş gerek. Татнакай болуп, кооз болуп турса мамлекеттик ишканалар. Ошондо эл бизге ишенет. Мына эмне үчүн мен мынакей авторынокты кандай болчу акыбалы, кандай болду? Мына кече эл келип абдан ыраазы болду. Ошондой деңгээлге чыгарышыбыз керек. Мына азыр мына ишканабызды көрдүңөр, эскилиги жеткен бар. Азыр ичине көрсөңөр, ошо 70-80 жылдан берги ремонту менен жатат. Ошону кооздоп, ремонттоп койсок, татнакай болот. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, мен атайын силерди чогуу алып жүргөн себепти жеринен бүт баарын көрүп, карап, эмне проблема бар, ошол проблема барын жеринен чечиш керекпиз. Андан калган маселелерди ишканалар боюнча өзүңөр кооздоп, ичи сыртын жасагыла, ремонттогула, түшүндүңөрбү? Ушу жагын катуура караш керекпиз. Андай кылбасак болбойт. Азыр Кудайга шүгүр мынакей шаары тегере четинде баардыгы ремонт иштерибиз бир 40%га бүтүп калды. 40%га бүтүп калды. Шаардын чекесинен кирген жолдорубуз почти бүтүп калды. Бирок бул чек болбош керек. Тезирээк кыймылдашыбыз керек. Азыр мына Касымбекова боюнча, Жаныбек Токоевич, Жеке УГД, Замирбек Башевич, силер катуура көзөмөлгө алгыла, түшүндүңүздөрбү? Азыр уже срок, время поджимает. Тезирээк мынабу альтернативный жолду ачып, жанагы ТЭЦтин жолун асфальт баспай эле бир сыра шагыл төгүп, эки сыра шагыл басып, каток менен жүрүп, трамвай этип туруп, жолду ачкыла да Касымбекованы жапкыла. Аякта невозможно болду иштеген, пробка. Аякта бактарды кыйыш керек, лотокторду коюш керек, анча-мынча снос иштер бар, жасаш керек. Тезирээк мынабу альтернатив жолду ачкыла, макулбу? Бизде мына Касымбекованы тезирээк тездетиш керек. Ал жанагы кирген эмеген жанагы 2 миллиардка кирген жол ушул эле акыркысы була? Же предпоследний ба? Я. 47 бар, калгандары жумуш жүрүп атат. То есть ушул жолдорду көбүрөөк карашыбыз керек. Жолго көбүрөөк внимание кылышыбыз керек. Так, Адилет Шашанович, базар боюнча эмне болду кече? Канча машина кирди? 1995 машина кирди. 1995. Так. 152 неменин астынан, навестин алдында, калгандары сыртта. Анын ичинен 190 портер, 30 грузовой машина. Жалпы где-то бул жолдо 2 миллион сомго жакын каражат болмокта, эгер кече платный кылсак. Мына көрдүңөрбү? Мен айттым го, акчаны базардын, акчанын барды базарда. Кудай кааласа авторынокты бүтүрөбүз. Bir rыноктон 2 миллион сом. Бер жагын алса, Кудай кааласа, аяктан да 1,5 миллион түссө, суббота базар 2 күндө почти 4 миллион 5 миллион акча табып коебуз. Отуруңуз. Теперь авторынок боюнча Замирбек Башевич. Так, Адилет Шашанович, базарком аякта жүрөт, а? Авторынок боюнча мындай кылыш керек, балдар. Авторынок боюнча Кудайга шүгүр ремонтубуз бүтүп калды, европейский базар, так? Ай жерде эми мынабу базар күнгө чейин анча-мынча бүтпөгөн иштерин бүтүрүш керек. Актап, сырдап, до конца бүтүрүп, официальный ачылыш кылабыз. Официальный ачылыш кылып туруп, айерде ЧЛС фактор деген болбойт. Бардыгы акча эме терминалга түшөт. Безналичный болот, акча прямой эмеге түшөт, четко. Туурабы? Эми отура бериңиз. Ал жерде азыр эме боюнча, авторынок боюнча кече бардак болуп кетти. Кийинки базар грузовой машиналарды, портерлерди киргизбейсиз. Түшүндүңүз, э? Корея тарапы. Ооба, ал жерде киргизбейсиз. Эртең четверге чейин бүтүрүп жумуштар, жууп бир сыра тазалап, тазалык. Эме кыласыз, жууп тазалап, таптаза кылып жууп тазалагандан кийин
эмелерди, машинелерди ичине киргизебиз. Анан тиги базаркомго айтышыбыз керек, ичинде жуубаш керек машинелердичи. Эскертүү бердиңер, жууп эметпесин. Анда Замирбек Байшев, мынабы сизге суроо. Бүгүн эртең, четверг күнгө чейин, пятница күнгө чейин корейский базардын ичин бер жагын таптаза кылып бир сыра трамбовка кылып, жана портелер, грузовой машиналар кирип соода кыла турган кылып коюш керек. Жок, бер жагын. Эски жагынча атып алып төгүп тегиздей бериңиз. Берки парковка жагын азыр асфальтка даярдалып атат. Ортосуна асфальт кылбай эле эки жагын асфальт кылып. Карагыла. Жасагыла дагы ошол жерге корейский эмеге кирбесин ар жаккачы. Портерлер, грузовой машина кирбесин, ошо эски жакка, эски корейский жакка базарга кирип ошол жерге коесуңар. Макул? Платный болот. Сооданы кыла бересиңер. Түшүндүңүз, э? Так, теперь бул авторынок боюнча. Так, эме боюнча, Ош базар боюнча, Чыңгыз, бериңиз. Эме боюнча базарда көчүп бүттү почти, а? Базар көчүп бүттү, соода иштери башталды, официально ачылышты качан кылалы? Мына шоколад базарды көчүрөлү, келечекти көчүрөлү, анан ачалы официально кылып. Так, эме Чыңгыз сага замечание. Сен жакшы жигитсиң. Сен жакшы, порядочный баласың. Бардакта базардын ичичи. Тазалаш керек да, таза туруш керек. Сен жакшы баласың. Бирок мындай кирсең эле везде мусор валяется, везде. Анан сен жанагы токточу. Өзүң ортодо жүрүп алдыңда үчөө телактарыңды калтырып койчу. Телак эмес балар? Калтырчы жанагыларыңы. Сенде Нурланда телактар көп да. О жөө алдыңда негре сен ким тиет сага айтсаң? Нурлан сага ким тиет? Сага ким тиет деп, 3-4 бала менен жүрөсүң да. Мен без охраны эле жүрөм го. Мода бул. Сен мындай алдында жүрөсүң, аркаңда экөө, эки жан башыңда экөө жүрөт. Чыңгыздын аркасынын алдында жүрөт, үчөө арка тороп жүрөт. Не бул? Мода бул. Эч ким тийбейсиздер, ким дейт? Сен базарком болсоң болгону. Сен болгон бир автовокзалдын жетекчиси болсоң, ошоңо токтоткула. Чике, түшүндүңбү? Тазалап, блестеть должен базар. Блестеть, сверкать этип турсун, түшүндүңбү? Нурлан, сен дагы түшүндүңбү? Жакшы карагыла, экөөңөр замечание. Так, отургула. Базар боюнча түшүндүңүз, а? Порядок. Өттү тыкан, жакшы карагыла. Базарга жана киргенде Чыңгыз эмени койбой эле койгочу, урнаны. Жана киргенде урна коюп коюпсуң го, урнаны убурайт туда. На жак алгыла. Постоянно бирөөнү халат менен кирип эметип кой. Шыпыргысын шыпырып, утуруп, проходдордо шыпырып, тазалап, баклажкаларды алып, жыйнап, эшиктин тазалап, жалап отурсун. Сверкать должен базар, сверкать. Блестеть должен. Түшүндүңүзбү? Карап отуруңуз. Пылесос болбосо болбойт. Пылесос бар да. Ала берели ошондон. Ооба да, берем дедим го. Я. Тазалап күн же зеленкосын экөөнү бересиң. Берем, экөөнүн азыр бүтсүн, ошонун бирөөнү беребиз. А жерде бир пылесос постоянно туруш керек, жууп тазалап турганычы. Так, түшүндүңүз да, урматтуу жетекчилер. Теперь эме боюнча, урматтуу жетекчилер, азыр мынанын эмеси боюнча. Могул жерде бизде азыр Нурбек, сен жарым жетет зданияны, туурабы? Жак полностью пустой. Сол жак. Ооба. Бизге бул жагы жетет. Жо, сен кайсы жагын бересиң балдарга? Бул жак. Так, значит, бизде эме бар, укс бар. Акыл бар, бияка чыгыңыз. Так. МЖК бар, бияка чыгыңыз. Так, культура. Уктап атат, Элдияр. Так, дагы ким бар? Сырт жагын. Эмеде кылып оңдойсуңар, Нурбек. Мына эме оңдоп атпайбы? Акыл, эмени оңдоп атасың го, Беман. Беман кандай болсо ошондой болуш керек. Мына өрүктү кыйып алып койсоңор да болот, карып калыптыр. Өрүктү алып эле койгула. Ак кайыңдар калсын. Мындан саандын кылып, терезелерин алмаштырып, сырттарын оңдоп, керек болсочу, мына сырттан көргөндөр роза ачылып калсын. Кара, мындай ишканалар бар экен деп. Түшүнүңөрбү? Азыр кирип көрөсүңөр дагы. Эртеңден ремонту баштап ушак көчөсүңөр силер. Понятно, да? Силер
Каяк арендада отурасыңарбы? Biz Umes'in yerinde. Ha. Umes'in yerinde. Eski Gorses'te. Eski Eski Gorses'te. Gorses'te. Ha, все. Pazarlık 4 çıkan oturuyor. Аны бошотуп кимге берет аны? Нефть резерві olur mu? Ааба. Ну, 5 тан табабыз. Сен арендада отурасыңар, а? А. Отуруп, бияка отуруп, эме бияка көчөсүңөр барыңар. Түшүндүңөрбү? Эме культура түшүндүңүзбү? Бияка көчөсүңөр бардыңар. Азыр чыгып көрөсүңөр. Ремонтту засвойчет кыласыңар барыңар. Түшүндүңөрбү? Калган маселелерди өзүңөр ичара сүйлөшүп аласыңар. Өзүңөр ичара сүйлөшүп аласыңар дагы. Ишти баштагыла ремонтту. Азырына жыйындан кийин чай пай ичип алып, бүгүн сиздин служба Оский рынокто баштайбыз. Полностью таптаза кылып, бүгүн эметип, тазалап бүтүшкө аракет кылайлык. Техникадан сиз жардам бересиз. Туурабы? Все болду. Все, урматтуу жетекчилер, анда бүгүнкү рейтиби жыйыныбыз ушу менен аяктады. Давайте по местам работы. За работу возьмитесь.